Жақшы хабар. Россия ковидсіз саяхат программасының алқағында қырғызстандықтарға Россияның аймағына себепсіз кіруге уруксат берет. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Россияның премьер-министрінің орынбасары Алексей Аверчук менен жолугушты. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенде, жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун бардык маселелери, анын ичинде эки мамлекеттин башчыларынын деңгээлинде жетишилген макулдашууларды иш жүзүндө жүзөгө ашыруу маселелери талкууланды. Тараптар Кыргызстандын Россиянын ковидсиз саякат программасына катышуу маселесин кеңири талкуулашты. Кыргызстандын медициналык лабораториялардан ушул программага катышуу үчүн Россиянын керектүү көзөмөлүнүн талаптарына шайкештигин баалоо боюнча макулдашуу түзүлгөн. Бул чечим Кыргызстандын жарандарынын Россиянын аймагына кирүүсү үчүн негиздерди алуу зарылчылыгын жокко чыгарууга мүмкүндүк берет деп күтүлүүдө. Тараптар билим берүү жаатында кызматташууну тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Атап айтканда, Россиянын жогорку окуу жайларында кыргыз студенттеринин билим алуусуна акысыз квоталарды көбөйтүү жана Россиянын чет өлкөдөгү орус мугалими программасынын алкагында Россиядан келген мектеп мугалимдеринин санын көбөйтүү жөнүндө макулдашууга жетишилди.